Анан негизги мен акыркы суроом, сиз буга өтө көңүл буруп койсоңуз жакшы болот. Буруш керек, себеби мына майдан кезинде президенттин сот реформасы боюнча жазган боюнча арыз кайрылуу 2 бетте, мүмкүн сиздин тиешелүү бөлүмдүн кызматкерлери буну окуса керек. Мен алып окуп, мына бардыгын белгилеп алып, ушунчалык түшөлтүү маселе экен, ошон үчүн алып чыгып атам да. Маалыматтык массал каражаттарына чыккан укук бузуу боюнча бул сиздер өзүңүздөр да чара көрүш мыйзамдуу милдети. Ушул жерде президенттин эгерде адилеттүү көз каранды сот системасын орнотпой туруп, өнүккөн мамлекетти куруу мүмкүн эмес деген статасын келтирип туруп жазыптыр да. Бул жерде сот менен прокуратуранын мыйзамсыз аракеттери. Эми муну биз жогорку кеңеште көтөргөнбүз, билесиздер, жана менчик бала бакчалар, менчик өтүп кеткен түрлөрү боюнча мамлекетке кайтаруу депчи. Бирок укук коргоо органдары, прокуратура, соттор канча деген имараттар бала бакчада отурат да. Анан эми ар бир бала бакчага индивидуальный подход болуш керек эле да. Бул жерде бул жазып атат, канттагы бир жылуулук ишканасынын мекемесин прокуратура 11-жылдан баштап бала бакча деп сотко берип, кайра аракеттенип, анан бул мындай терең изилдеп окуп келсең, мында аракеттен байкалат да прокуратуранын кандайдыр кызыкчылыгы. Мөөнөт өткөнүнө караган эмес, бул жерде мына мүлк фондусу берип атат, биз аукцион түрдө мыйзамды сатканбыз. Ал бала бакчага кирбейт деп жергиликтүү госрегистр берип атат. Ошол справка карабай прокуратуранын сунушун сот канааттандырат. Тиги жүйөлүү документтерди келсе кабыл албайт экен да. Бул 7 жылдан бери соттошуп жүрүп, анан тажагандан алып чыгыптыр. Мен кыскартып айтып атам, мына кызматкерлериңиз билет экен. Ушул боюнча чара көрсөңүздөр. Себеби менчикти коргоо болуп атпайбы азыр мамлекет саясаты. Менчик булар баягы канча адамга сатылып кеткен, кийин өз акчасына сатып алгандар күйүп атат да. Ушул жерде бир жакшы сөз жазып атат арыз ээси. Эгер бала бакча болсо дейт, ошону бала бакча кылгыла деп мөөнөт берип бизге. Биз бала бакча жасабасак, андан кийин тартып алуу иш аракеттери болсо, анда биз макул элек дейт. Биз бала бакча кылып койгонго да макулбуз дейт. Брошенный зданияны алып алсак, анан тартып алганы бул мамлекет тарабынан рейдерчилик болуп атат деп атат да, менчикке карата. Ушуга көңүл буруп коюңуздар суранам. Рахмат көңүл буруңуздарга. Эми Токтар билесиз, бул социалдык объекттер кайта 95-жылы президенттин указы менен социалдык объекттер бүт барды перечень көрсөтүлгөн. Кайсысы айыл өкмөттүн карамагында өткөрүлүп берилген, кайсы өткөрүлүп берилген эмес депчи. Ошонун негизинде ал жумуш алып барып келет прокуратура органдары бүгүнгө чейин. Ал ар бир соц объект боюнча сөз 2 тарап бар. Бири жазат, биринкине сотко келтирбесең мындай деп жазат. Анда сот чекитке койсун, андай эмелер биз анализ кылып атабыз азырчы, качанга чейин канча иштер каралып жаткан бүгүнкү күндөчү. Анан кийин кайра бузуп, кайра түшүнүктүү мунун баарына жазып алдык. Себеби катышкан прокурордун мыйзамсыз аракеттерин жазып атат да. Анан баягы эми арыз ээси өзүнө тартып жазат, бирок окуп келсең, ал жерде мыйзам бузуучулук, укук бузуучулуктар турат да. Ошо көңүл буруп койсоңуздар, көп адамга бул укугун коргоонго пайдасын тийгизет эле. Рахмат. Рахмат.